Эгерде сен эңсеген бирок жетпеген кыялдар болсо, баарына себеп сенин ой жүгүртүү жана жашоо образың. Болгону кыялыңдагы жашоого түрткөн образды тап. Сенин алың баарына жетет. Себеби адамсың. Адам бүт кыйынчылыкты жеңе алган сапатка тубаса болгону кылам деп чечсе, басып өт. Жеңип чык. Кырсык, кайгы ар бирине келет. Күчтүүлөр гана суурулуп чыгат. Бери кара, сен кыйынчылыктан качасың. Негизи алар сени кийинки деңгээлге чыгарчу тепкичтер. Оорушу мүмкүн, сыноолор болушу мүмкүн. Жашоо мынча оор дебей, көзү чоң ачсаң, дал ошол оор күндөр сени өзүң суранган деңгээлге алып баратканын көрөсүң. Ичиңдеги эркти бекемдөө үчүн, жашоодо бирөө жарым болуу үчүн өзүңдүн алсыз жактарыңды жана коркуу сезимиңди жатка билишиң керек. Дал ошолор туура жол көрсөтчү эң жакын жолдошторуң. Унутта кала тургандар менен чемпиондордун жалгыз айырмасы: чемпион эч качан бир дагы шансты өткөрүп жибербейт. Дал ошол жоголуп кетпей, күн сайын келүү сапаты жашоодогу баардык абалды сенин багыңа буруп берет. Ийгилик суук, таң ат элек, чарчоо деген түшүнүктөрдү билбейт. Ийгилик бир эле нерсени билет: келдиңби же жоксуңбу, болду. Кээ бирлери бир иш менен алектенгенде дагы бир мүмкүнчүлүк боло тургандай мамиле кылышат. Ар бир мүмкүнчүлүк акыркы мүмкүнчүлүк. Видеону көрүп, мен да ушуну каалайм деп койгон болбойт. Аны ар бири айта алат. Мына эми күн чыкты, керектүү китептерди окугансың, маалымат топтогонсуң, эмне кылыш керек экенин жазып алгансың. Аң уулоо убагы келди, мына сааты чыкты. Оңой болсо ар бири кылмак. Эгер жашоо сени жыккан болсо, тур! Ким экенинди көрсөт! Алдымдан өшөрлөгөн жамгыр жаазын, кылам! Кандай кыйынчылыктар болсо да, кылам! Бардык кырдаалга даярмын, кылам! 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 Нукура мергенчинин максаты олжо эмес, аң уулоодон рахат алат. Мына ушуну менен жашаш керек. Алар аң уулоо менен жашайт. Кептин маңызы ошол. Кыялдарыңа саякат дайыма ички дүйнөңдө башталат. Которгон жана үн коштогон аксакал.